Assalamu алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Көрсөтүүбүздүн өткөн жолку чыгарылышында Индиянын Дели шаарындагы JIP госпиталынын шарт шарияты жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Индиянын Artemis, Fortis, Nayati госпиталдары жана Дели шаарындагы гинекологиялык борбору жөнүндө кеңири баяндап бермекчибиз. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Дели шаарындагы Artemis клиникасындабыз. Азыр Artemis клиникасынын шарт шариятын, бул жердеги мүмкүнчүлүктөрүн, жаңы технология менен элдерди дарылап аткандыгы боюнча сиздерге толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Доктор Гирираз Бора, Дели шаарындагы Artemis клиникалык ооруканасы Индиянын эң өнүккөн заманбап госпиталдарынын бири болуп эсептелинет. Биздин клиника 100 миңдеген адамдарды медициналык жактан заман талабына жараша жогорку сапатта тейлеп келүүдө. Бизде башка клиникаларга караганда дарыланууга төлөнүүчү пакеттин баасы бир топ арзан, тейлөөнүн сапаты жогору. Маселен, Artemis клиникасында бөйрөктү хирургиялык операция жолу менен алмаштыруу үчүн төлөнүүчү пакеттин баасы 14 миңден 15 миң Америка долларына чейин. Ал эми боорду хирургиялык жол менен алмаштыруу үчүн төлөнүүчү пакеттин баасы 26 миңден 35 миң Америка долларына чейин деп маалымат берди. The package, is little flexible at our place. Мен бул госпиталда 15 жылдан бери хирург-трансплантолог болуп эмгектенем. 1,5 миңден ашуун адамга хирургиялык операция жолу менен трансплантация жасадым. Биздин оорукана мезгил талабына жараша эң мыкты медициналык жабдуулар менен жабдылган. Биз пациенттерди чет элдик же Индиянын жараны деп бөлбөйбүз. Баарына тегиз бирдей көңүл буруп карайбыз. Башка госпиталдардан өзгөчөлүгүбүз чет мамлекеттерден келип дарыланып жаткан оорулуу адамдарга эттен жасалган диеталык тамактарды беребиз. Башка госпиталдарда эттен жасалган тамактар берилбейт. Биз уй этин колдонбойбуз. Ошондуктан көбүнчө койдун, тооктун этинен диеталык тамактарды сунуштайбыз. Бизге дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн бейтаптар келип дарыланып кетип турушат. Борбордук Азия мамлекеттеринен, анын ичинен Кыргызстандан да келип дарыланып кетип жаткандар бар. 100 centers in India doing liver transplant. Ал эми кибернож медициналык аппараты менен нерв ооруларын, баш мээдеги рак шишиктерин хирургиялык эмес, наркозсуз, радиохирургиялык жол менен бейтаптарды дарылап жаткан доктор Aditya Gupta мындай дейт. Now, neurosurgery as a field has come a long way. Рак ооруларын, баш мээдеги шишиктерди хирургиялык операция жолу менен дарылоо өтө опурталдуу маселе. Биз адамдар жаңылышпай койбойбуз. Хирургиялык операция учурунда скальпелдин учу капыстан баш мээге тийип кетсе, оорукчан адам биротоло эс учун жоготуп, же бир мүчөсү иштебей калышы мүмкүн. Ал эми кибернож аппараты аркылуу радиохирургиялык жол менен бейтаптарды дарылоо алда канча жеңил да, коопсуз да. Мында лучтар аркылуу рак илдеттерин, баш мээден орун алган шишиктерди кибернож аппараты өзү күйгүзүп жок кылат. Кибернож аппаратын колдонуп, радиохирургиялык жол менен дарылоонун баасы 4 миң Америка долларынан 12 миң Америка долларына чейин болот. Дүйнөнүн бардык мамлекеттеринен келип дарыланып шыпа таап кетип жаткан бейтаптар бизде абдан көп. Кибернождун дагы бир артыкчылыгы, бир эле учурда бейтаптын бардык нерв ооруларын дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Without any cut or without any pain and without any risk. Мына ушул Делидеги Artemis клиникасында кибернож аппараты менен операция жасап атканды моминтип адамдар компьютерден карап баарысын көз жүгүртүп турушат экен. Ар бир кыймылга. Мына аппарат бул жерде мына кибернож аппараты пациентти жаткырып, ушул жердеги шишикти тазалап чыгарып турат экен. Аппараттын кандай иштеп атканын бул жерден адамдар мынтип карап көз жүгүртүп байкап турушат экен операция учурунда. Бул госпиталда адамзатты медициналык жол менен дарылоонун бардык түрлөрү бар экен. Жаңы төрөлгөн баладан 100 жашка чейинки карыяларды ар кандай илдеттерден дарылап жатканына күбө болдук. Омуртка оорулары боюнча бөлүмдүн жетекчиси доктор Раджан мындай дейт. From USA and UK, and now I specialize in all aspects of spine surgery. Мен өзүм Делидеги медициналык жогорку окуу жайын бүткөн соң Лондондон, Америкадан тажрыйба алмашып окуп иштеп келдим. Биздин бөлүмдө бейтаптар жатып дарылануу үчүн 500 орун бар. Омуртка сөөгкө байланыштуу адамзаттын бардык илдеттерин дарылайбыз. Дарылануунун баасы оорулуунун абалына жараша 3,5 миңден 15 миң АКШ долларына чейин бааланат. Омуртка сөөгүнөн жабыркаган бейтаптар дүйнөнүн бардык булуң бурчтарынан келип бизден дарыланып кетип жаткандары арбын. Disc removal,
like fixation of the spine with screws. Мына Артемис клиникасынын артыкчылыгына бир дагы көңүл бурсак, ар бир эшиктин түбүндө момундай спиртовкалар, колду дезинфекция кылып чайкап, тазалап алууга толук мүмкүнчүлүк бар экен ар бир адам. Бул жерде бар мына ар биринде тазалыгына чындыгында ыраазы болууга болот. Мына бул жерде карасаңыздар, бул жерде өзүнчө эле бир бөлмөлүү чакан квартирадай шарт бар экен. Оорулуу үчүн. Ошол эле учурда бул жактан атайын ушул пациент үчүн кровать коюлат экен дагы. Ал бул жерге жатса, анын донору бул жакта болот экен донор. Бул жерден кирип чыгып, толук оорулуу адамды тейлеп турганга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Мына момундай шарт экен. Пациентке толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Biz azır Indiyanın Fortis klinikasına geldik. Ушул жердеги оорукананын шарт шариятын, бааларын тактап, башкы дарыгерлерге жолугуп, сиздерге так маалымат беребиз азыр. Индиянын Гургаон жана Нойда шаарларындагы Fortis госпиталдарынын экөөндө болдук. Fortis клиникалык ооруканасынан биздин ондогон мекендештерибиз хирургиялык операция жолу менен боорун трансплантация жасатып келип жатканынан жалпы Кыргыз элинин кабары бар. Оорулуу пенденин Алладан кийинки үмүтү дарыгерлерде эмеспи? Ошентип үмүт артып, даарыланып, айыгып кетип жаткан ар бир мекендешибизге Алладан ден соолук тилейбиз. Нойда шаарындагы Fortis госпиталынын жетекчиси Хардип Сингх мындай дейт. Менин госпиталде иштегениме 24 жыл болду. Биздин оорукана заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Жогорку квалификациядагы дарыгерлер эмгектенишет. Бизде бейтаптардын органдарын хирургиялык операция жолу менен трансплантация жасоодон сырткары онкологиялык рак ооруларында дарылайбыз. Боорду хирургиялык операция жолу менен трансплантациялоого төлөнүүчү пакеттин баасы 27 миңден 35 миң Америка долларына чейин. Ал эми бөйрөктү хирургиялык операция жолу аркылуу алмаштырууга төлөнүүчү пакет баасы 14 миңден 15 миң Америка долларына чейин. Пакетте көрсөтүлгөн баага бейтап менен донордун операцияга чейинки медициналык лабораториялардан чыгарылган анализдери, операциядан кийин бейтап өз алдынча басып калганга чейинки 21 күн камтылат. Пакетте көрсөтүлгөн бааны жыйналыштын жыйынтыгы менен врачтардын пикирлерин, бейтаптын абалын, мамлекеттердин экономикалык шартын эске алуу менен бекитебиз. Хирург-трансплантолог Вивек Вич бизде эмгектенет. Биз Кыргызстандан эч ким менен расмий келишим түзгөн эмеспиз. Бизге бул фонд же жаран оорукчан адамды алып келет. Биз аны операция жасап дарылап беребиз деп оорулуу адамды көрбөй туруп кантип келишим түзүүгө болот. Эгер алдын ала антип келишим түзгөн дарыгерлер болсо, анда аларды биз мыйзам чегинде жоопко тартабыз. यानी कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा हमारा जो डिफरेंस है बहुत कम है विद पार्टनर Гургаон шаарындагы Fortis госпиталынын ички абалы шарт шарияты менен таанышып чыктык. Чындыгында заманбап эл аралык стандартка жооп берчү медициналык жабдуулар менен жабдылганына күбө болдук. Биз бүгүн Индиянын Гургаон шаарындагы Fortis клиникасындабыз. Fortis клиникасынын шарт шарияты менен, мүмкүнчүлүктөрү менен сиздерди азыр биз ар бир бөлүмдөрүнө кирип тааныштырып чыкмакчыбыз. Гургаон шаарындагы Fortis госпиталынын эл аралык бөлүмүнүн жетекчиси Гитанжли Гупта так ушундай бааларды айтып, ушундай эле маалымат берди. Not in our knowledge, as far as cost is concerned, in case if there are NGOs involved, then we are not sure about. Жок, биз эч бир кыргыз жарандары менен да кайрымдуулук фонддор менен да келишим түзгөн эмеспиз. Оорулуу адамдын абалын көрбөй, медициналык лабораториялардан аныкталган анализдердин жыйынтыгын албай, диагнозун аныктабай туруп келишим түзүү мүмкүн эмес. Жөн гана врачтар менен алдын ала сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Want to, have a tie-up for capacity building wherein both the hospital, the Indian hospital, Fortis, and the local hospital can work together.
Мына биз Гургау шаарындагы Фортис клиникасында жүрөбүз. Фортис клиникасында мына бир адамдык бир пациентти дарылоочу бөлмөсү ушул экен. Бул жерде болсо ошол жанындагы донор карап жаткан кишилер ушул жерде карап жатат экен. Бул жактары болсо ушул санузел, жуунуп чайкануучу жай экен. Шарты салыштырмалуу бир топ жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Дели шаарындагы Вимас Наяти клиникасындабыз бүгүн. Азыр Вимас Наяти клиникасынын шарт шарияты менен, мүмкүнчүлүктөрү менен сиздерди тааныштырууга аракет кылабыз. Наяти ооруканасынын жетекчиси доктор Убайид Хамид мындай дейт. Особенно известно для неврологии и нейрохирургии. Биздин Наяти госпитали дүйнөдөгү эң алдыңкы госпиталдардан деп айтсам болот. Эң жогорку илимий даражадагы 30-40 жылдык тажрыйбасы бар дүйнө жүзүнө атагы чыккан дарыгерлер эмгектенишет. Медициналык заманбап жабдуулар менен жабдылган. Күн өткөн сайын заман талабына жараша илимий изилдөөлөрдү, алдыга карай өсүүлөрдү биздин госпиталдан байкоого болот. Адамзатты медициналык жактан дарылоого эмне зарыл болсо, ошол мүмкүнчүлүк биздин госпиталда толугу менен бар. Биздин клиниканын эң негизги өзгөчөлүгү неврологиялык, невропсихиатриялык, неврохирургиялык жактан дарылоо багытында дүйнөгө белгилүү болгондугун айта кетейин. Башка өлкөлөрдөн айыкпай, бизге келип дарыланып шыпа таап кетип жаткан бейтаптар абдан көп. Они получили хорошее лечение здесь. Андан ары бизди клиниканын шарты менен тааныштырып, бейтаптар үчүн экинчи үйүндөй болгон эң мыкты шарттарды түзүп жатканын көрсөттү. Дарылануу үчүн төлөнүүчү пакеттин баасы да башка госпиталдарга караганда бизде арзан, эч кандай ортомчусу жок эле. Интернет аркылуу биздин электрондук дарегибизге кат аркылуу кайрылып, байланыш түзүп маалымат алса болот. Биз 3-4 күндөн кечиктирбей ар бир кайрылган жаранга толук маалымат беребиз дейт. Бул жер атайын чет мамлекеттен келип, ушул жерге дарыланганы келген адамдардын жакындары үчүн атайын бөлмө экен. Бул жерге жатып, отуруп, эс алып, операция учурунда операциядан чыкканга чейин ушул жерде күтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол эле учурда бул жакта атайын жуунуп чайканууга душ бөлмөлөр бар экен. Бул жерден жуунуп чайканып, тазаланып күтүп отурууга толук шарттар бар экен. Ошол эле учурда бул жерге жатып, мамтип эс алса да толук күтүп отурса толук мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мына ушул аппарат аркылуу ушул жаткан орундукту толук менен көзөмөлгө алып турса болот экен. Бул болсо жанагы жатканда кыймылсыз жатканда ошо кан айланбай калган учурда ошол кан айланууга жардам берет экен. Бул жерде мына 2 орундуу бөлмөлөр экен, пациенттер жаткан. Пациенттер бири-бирине тоскоолдук болбош үчүн мына бул жерде 2 телевизор коюлуптур. Мүмкүн бирөөсү кааласа көрөт, каалабаса көрбөйт. Ошол эле учурда бул жерде жанагы кулактандарды тагып алып, бири-бирине тоскоолдук болбош үчүн үнүн угуспай дагы телевизор көрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар экен да бул жерде. Эгерде каалоочулар болсо дейт, бунун бирөөсүн бир эле бөлмөнү 2 адамга берип, бирөөсү ошону карап жата тургандагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек болот дейт. Анда бир аз гана баалар башкачараак болуп калышы мүмкүн деген шартты айтып атышат бул жерде. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Дели шаарындагы Вимас Наяти ооруканасынын шарт шарияты мына ушундай экен. Кимдер эгер муктаждык болуп ушул ооруканага кайрыла турган болсо, биздин телевидение аркылуу толук маалыматтарды алып, ушул адрестер боюнча кайрылсаңыздар болот. Индиянын Матура шаарындагы Наяти госпиталындабыз. Бул госпиталдын шарт шарияты абдан жакшы экен. Мына ушундай сон мүмкүнчүлүктөр, мына оорулууларды ушул жерден жатып, тамактанууга дагы шарттар түзүлгөн. Ошол эле учурда баардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул жерде чечинип кийинген атайын гардеробторуна чейин, ошол эле учурда бул жакта санузелдери, тазалыгы абдан жакшы. Айтып бүткүс жакшы мүмкүнчүлүктөрдө жасалган госпитал экен.
Ал эми булар болсо ушул жерде иштеген персонал экен. Ушул жердин башкы менеджери бул мырза жигит экен. Андан кийинки ушул жерде иштеген кызматкерлер ушу бизге Наятинин мүмкүнчүлүктөрүнүн шарттарын бизге тааныштырып жүрүшөт. Мына бул жерде атайын ооруларды караганда, врачтар келип караганда, мына ореке занавесканы момундай кылып тартып алып, момундай кылып. Оорулуу менен гана врач калат экен бул жерде. Эки жагынан тең бул пардолорду тартып алып, бул жерде оорулууну караганда эчтеке көрүнбөйт сырттан. Атайын ушундай пардолорду жасашыптыр, мыкты шарт менен. Ал эми жанында карап жаткан киши бул жерде отуруп, эс алып, тамак берип, оорулууга толук көзөмөл жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мына бул жерде болсо оорукчан адамдарды карап жаткан жанындагы жакындары муну мындай кылып түшүрүп алып кечкисин. Бул жерге жатып эс алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мына жакшы шарттар түзүлүптүр. Эч кандай кыйынчылык жок. Башка жакка барып, кай жерге барып жатам деген шартка ойлонбойт. Жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал эми бул Дели шаарындагы гинекологиялык борбордон дарыланып, көп жылдардан бери перзент көрбөй жүргөн адамдар перзенттүү болуп, бактылуу турмуш кечирип, ыраазычылык билдирип кетип жаткан жубайлар абдан көп экен. Бул борбордун жетекчиси Кабери Банерджи айым мындай дейт. From Sudan, Ethiopia, Nigeria. Биздин гинекологиялык борборго дүйнөнүн бардык мамлекеттеринен келип дарыланып, балалуу болбой жүргөндөр балалуу болуп, бактылуу жашоого жетишкендер көп кездешет. Биздин борбор эң алдыңкы заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Дарыгерлерибизде жогорку квалификациядагы мыкты врачтар. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер эмгектенишет. Дарыланууга төлөнүүчү пакеттин баасы да эл аралык бааларга салыштырмалуу арзан. Smoking, alcohol, infection, cancer, etc. JIP ооруканасы боюнча көрсөтүүбүздүн өткөн жолку чыгарылышында кеңири маалымат бергенбиз. Дагы да маалыматка муктаж болгондор болсо, биздин интернеттеги YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Мына урматтуу көрөрмандар, JIP клиникасынын шарт-шарыяты мына сиздер жогоруда көргөндөй экен. Биз Делидеги болгон клиникаларга бутубуз жеткен жерине чейин барып, көргөзгөнгө аракет кылдык. Ал эми клиникаларды тандоо маселеси сиздерде калды. Медициналык операция жолу менен чет мамлекеттерден боорун бөйрөгүн алмаштырып келип жаткан жарандарыбыз операциядан кийин, операцияга чейин Кыргызстандагы ар кандай фонддордон жеке адамдардын колунан сатып алып, колдонуп жаткан медициналык дарылар жөнүндө да маалымат берип кетүүнү туура көрдүк. Индиянын Дели шаарындагы дарыканалардан дары сатып алып жүргөн мекендешибиз Канымбүйгө жолугуп төмөнкүдөй маалымат алдык. Саламатсызбы? Сиз дары алып жүрөсүзбү бул жерде? Ооба, дары алган кирдим эле, азыр бул жерден аптекадан дары алып чыгып келетам. Эмне дарылар булар? Булар Энтокавир деген дары, анан Велософт деген дары. Булар боор оорусуна каршы, ошо вирустарга каршы иче турган дарылар. Баалары кандай экен бул дарылардын? Бул дарылардын ушул азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, аптекадан чыктым. Бул Индияда турган баасы 17500. Индиянын эмнеси жакшы? Бардык дарыларында, ар бир сатып алган буюмдарында ушундай баасы коюлган болот. Мына 17500 деп жазылып турат. Ал эми бул Энтокавердин эки түрү болот. 0,5 миллиграммдык дозасы болот. Бул 0,5 миллиграммдык дозасы бул жерде жазылып турат 786 сом 34 тыйын деп. Ал эми 0,1 граммдык дозасы бул 1249 сом 29 тыйын деп жазылып турат. Булардын бардык баасы коюлган баада.
Мына ушул эле дарылар Кыргызстанда кээ бир Индия жана кыргыз жарандарынын колунда арзан баада сатылып жаткан учурлар кездешип жатат. Демек, жеке адамдардын колунда арзан баада сатылып жаткан дарылар жасалма дарылар деп билүүгө болот. Анткени Индиянын расмий дарыканаларында Велософт дарысынын баасы 17500 рупий, ал эми 10 дана таблеткадан турган Entavir дарысынын 0,5 миллиграммдыгы 786 рупий, 1 миллиграммдыгы 1249 рупий турат экен. Кыргызстанда мындан арзан баада сатылып жаткан ушул дарылардын баары жасалма экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бул жерде Индияда бардык аптекаларда бирдей. Мисалы биздин Кыргызстанда издейсиң го арзан жерин, а бул жерде бардыгында бирдей. Мына жазылып турат өзү. Бул жерде алдоонун деле мүмкүнчүлүгү жок да. 17500 деп жазылып турат. А мына капталында баарында жазылып турат. А бул Кыргызстанда жокпу бул дарылар? Бул Кыргызстанда бизде бар, азыр ар кандай баада сатылып атат, өтө арзан баадада сатылып атат да. А бирок бул гепатит операцияга чейин, операциядан кийин дагы иче турган дарылар да. Анан бул адамдын ден соолугуна байланыштуу болгондуктан мен өтө арзан колдон сатылып алынган дарыларды алуудан коркомун. Ошон үчүн башка бирөөлөргө да айтмакмын, оорукчандарга аптекадан алынган коюлган баа. Мындан ашык, мындан аз болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан мен мындан арзан сатылып жаткан дарыларды мен жасалма деп ойлойм да. Индиянын улуттук валютасы рупий менен кыргыз сомунун Америка долларына болгон курсу бирдей баада. Ошондуктан Индиядан алынып келинип Кыргызстанда ар кандай фонддор жана жеке адамдар тарабынан арзан баада сатылып жаткан бардык дарылардан абайлаңыздар. Колдо сатылып жаткан жасалма дарыларды арзан баада сатып алып колдонуу менен биринчиден ден соолугуңуздарга коркунуч алып келесиздер. Экинчиден акча каражатыңыздар жөн гана шамалга кетет. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Индияга болгон иш сапарыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Алла таалам эч бир пенде баласынын күнүн ооруканага салбасын. Оорулуулар айыгып шыпа таап, бактылуу өмүр сүрсүн. Эгерде биз Индиядан дарыланууга муктаж болгон жарандарыбызга так, туура маалымат жеткирген болсок, анда биздин иш сапарыбыз максатына жетти деп эсептейбиз. Биздин кадамыбыз жетип, маалымат алган жогорудагы госпиталдар Кыргызстандын эч бир кайрымдуулук фонддору менен да, жеке жарандары менен да эки тараптуу расмий келишим түзбөптүр. Мүмкүн Индиянын башка клиникалык ооруканалары менен эки тараптуу расмий келишим түзгөн кайрымдуулук фонддун өкүлдөрү же бир жеке жарандар болсо келишимин алып келип көрсөтсө, биз аларды маалыматтык жактан колдоого даярбыз. Оорулуулар акчасын шулуун ортомчуларга алдатып ийип, азап тарткан учурлар көп кездешүүдө. Ошондуктан биз так маалыматка муктаж болгон кыргыз жарандарына ушул маалыматты сунуштайбыз. Оорудан бизнес жасаган кээ бир караөзгөй топко бул маалымат жакпай калышы толук мүмкүн. Индияга барып дарыланууну алдына максат койгон бейтаптар эч кандай ортомчулары жок эле. Котормочу аркылуу төмөндө көрсөтүлгөн электрондук даректерге Кыргызстанда туруп кат жазып, госпиталдардын эл аралык бөлүмдөрү аркылуу дарыгерлер менен макулдашып, Бишкектен Индиянын Дели шаарына учуп барсаңыздар, аэропорттон сиздерди сүйлөшкөн госпиталдын өкүлдөрү котормочулары менен бирдикте тез жардам автоунаасын алдына салып тосуп алышып, ооруканага алып барып жайгаштырат. Андан аркы операцияга талап кылынуучу документтерди тактап, лабораториялардан анализдерди алып, жыйынтыгын чыгарып, диагнозун аныктап, төлөнүүчү пакеттин баасын келишип төлөгөндөн кийин дарылоо башталат. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон номерлерине кайрылсаңыздар болот.
ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбурбек Аленов, Күлчөрө Казымкулов, New TV Дели.